Ишиев, мен сага мына колумда конверттер боюнча кайрылган. Бул конверттердин ичинде именно коррупциялык иштер бар болчу. Сен ооба алып кел, мен кыйратам дедиң. Бул коррупциялык иштер именно самактар боюнча болчу. Бирок колуңан эмне келди? Эми азыр бүгүнкү күнү ушу коррупция менен күрөшпөй, элдин тагдыры менен күрөшпөй, элдин баарын маңкурт кылганга чейин, мигрантка чейин айлантып салып турганан бүгүн Садыр Жапаровду алып кеткиле көлдүктөр деп атасыңар. Эмне үчүн элди жерди жети дубанды бөлүп атасыңар? Жети дубан эли. Именно ушу Садыр Жапаровду колдоп келгенбиз. Эгерде Садыр Жапаров болбогондо 6-чы күнү түндүк, түштүк, же болбосо чүй, нарын, көл болуп согушуп, бүгүнкү бүтүн Кыргызстанды кармап кала алмак эмеспиз. Ошондо каяк делеңер акмактар, Каныбек Иманалиев, Капашевич, менин атым Сулайман. Сага кирбедим беле, эшек. Я, бүгүн сен лайган жүрөм могу көчөдө. Мына мен ошол үчүн келдим. Садырга тийишпейсиң. Садырдын аркасында канчалаган эл бар. Мен Карабалтыдан келдим. Угуп атасыңбы? Эшек! Болду, сабыр.